Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз эли мынакей ушул жакшы заманда мынакей бул Кемин районунда 60 айылында тургундары көп 5 баланын эне атасы мына азыркы кезде ушул тапта бул үй ушундай аварийный абалда болуп турат. Сыртынан мынтип түбүнөн кетип, ичинен жаракка кетип, улам эптеп майлап шылап жасап алып атабыз дейт. Бул үйдүн сырты мына. Бул үй 2 комната, өзү кичинекей комната. Ошо сыртынан аварийный болуп турат. Бул Айчүрөк эже, ошо бул эже 5 баланын апасы. Анан ушул коркунуч эже күнүгө коркунучта жашап атам деп атат. Качан бул үй кулап калып, балдарымды басып калат деп ар бир эле эне өзүнүн балдарын ойлоп кам көрөт. Анан бул үйдү оңдогонго каражат жетишсиз болуп атат. Бул азыр бул эже данный момент кичинекей бала менен үйдө отурат. Жолдошу деле атайын толук иштеген күнүмдүк жумуштарда, ал деле көп балалуу үйгө тамак аш балдардын кийим кечесинен артпайт дейт. Ошо урматтуу кыргыз элим, жогору жактагылар кайдыгер карабай ушул үйгө жок дегенде строй материал жагынан болобу, ушул бул Айчүрөк эженин өтүнүчү, мына 5 баланын энеси Сопуева Айчүрөк, ушул Кемин районунун 60 айылынын тургуну. Азыркы күндө бул эже кичинекей бала менен жаш балалуу эне. Ошол балдарга да пособие алынбайт экен, жөлөк пул алынбайт экен. Мына үйдүн состояниясы ушундай. Үйдүн ичинен жаан тамчылап, шамал жаан болсо жаан тамчылайт экен. Аны эже өз колу менен жыйнап тазалап, улам баягы белгизбей жазап коюп турат экен. Ошо мынакей көрүңүздөр. Мына ошо жогору жактагы эл өкүлдөрү ушундай быйыл элет жерин көтөрүү жардыгына жараша ушул жерге бир жардам болунса деген үмүт менен ушу биздин жерлерде жашаган элдердин жашоосуна кайдыгер карабаңыздар деген сураныч менен бир чоң үмүттөр менен жиберип атабыз. Мынакей үйдө мына мынтип улам жыгачтар менен мынтип тиретип коет экен. Бул жерлерден ошо суу тамчылайт экен. Айчүрөк эже ушинтип күнүгө шубап тазалап, мына Кеминде өзү аба ырайы бузулуп 2 күнүн биринде эле жаан жаап атат. Үй кулап калабы деген коркунучтамын дейт Айчүрөк эже. Балдарынын жашоосуна аябай коркуп ушул элге сураныч кылып атат. Мына азыр бул кичинекей бала менен үйдө иштей албай, мына мынтип күнүгө аккан суу аккан жерлерди шыбап, эже өзү колу жөндөмдүү экен. Улам жыйнап тазалап, жарылган жерлерди эметип оңдоп алып атам дейт. Өзү 2 комната. Бул эже өзү дагы өкмөттөн жөлөк пул пособие албайт. Мына мындай кичинекей балдар бар үйдө. 3 балага 18 жашка чейинки 3 бала бар экен. Буларга пособие алынбайт экен. Ошо бул Айчүрөк эженин суранычы. Ошо биз ушул үйүбүздү оңдоп алганга кандайдыр бир болсо, кичинекей болсо да жардам болобу деген үмүт менен кайрылып атабыз биз. Ошо биздин сурообузга кайдыгер карабастан, могу кичинекей наристелердин эртеңки жашоосу кооптуу болбосун десеңиздер, ошо жардам сурап кайрылып жатабыз.